Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, таксиде иштеп жаткан мекендештер, агалар, эжелер, инилер, карындаштар. Амансыздарбы? Бүгүн суббота, декабрдын 13-күнү. 2 күндөн кийин өзүңөр билгендей эле СНГ боюнча могу Яндекске каршы эме болуп атат. Бойкот деп коет экен го. Вот ошол болуп атат. Ошол боюнча бир аз мен, может быть, билбей жаткандырмын, может быть, мага информация келбей жаткандыр. Себеби эмнеде болуп атат ошонунчу, эмне себептен ошондой болуп атат. Ар жыл сайын, жаңы жылга жакын ушундай акциялар болот да негизичи. Ар жыл сайын. Москвада деле, Кыргызстанда деле көрсө болот экен. Эми Кыргызстан мен биринчи жолу, экинчи жолу көрүп атам да. Москвада эми жыл сайын болот болчу, ал нерсечи. Анан бойкот деген сөздүн мааниси эми типа бойкотировать да, эми неме кылыш керек, көңүл бурбаш керек, колдош керек деген сөздүн түшүндүрөт да. Анан кийин типа общий чогулуп туруп бир жолу көңүл бурбай койсок өзгөрүү болобу? Өзгөрүү кылыш үчүн мен ойлоймун, жеке оюм, как минимум 4 күндөн 1 жумага чейин, 7 күнгө чейин көңүл бурбаш керек да. Ошондо бир кандай результат чыгат деген ойдо жүрөм. Себеп дегенде, ошондой ойду, ошондой максатты азыр мисалы үчүн аракетин көрүп жаткандар определенный бир адамдар да. Мага окшогон, мен жанында жүргөн адамдарга окшогон адамдар, арендага мүнүп жүргөндөр, эме кылгандар, выкупта жүргөндөр, лизингде жүргөндөр бир күн чыдап кое берет. Ал эмес жок. Бир күн чыкпай эле койсо боло берет. Там немес жок да, бирок ошодон пайда чыкпай атпайбы? Ошодон пайданы определенный бир адамдар көрүп атат да, конкретночи. Бирок карапайым эл көргөн жок. Эгерде карапайым элдин конкретно оюнда ушул чыгып туруп ушундай кылайлык, ушундай кылыптыр, ушул биздин эмебизди жанагындай проценттер көп болуп атат экен, же болбосо жана ар бир заказдан ушундай акчаны алып атат экен деген сөздү мындай айтканда ишке ашыргысы келгенде, анда ошол карапайым эл деле конкретно колдойт болчу да бул нерсеничи. Бирок азыр колдоону көрсөтүү максаты бойкотту колдоо эмес, именно элдин чыккан оюн колдоп коюш. Себеп дегенде, колдоп чыкпасаң, эртең мисалы үчүн заказ кылган адам, возможно, ошо бойкотту мындай айтканда коштоп жүргөн адам болуп калышы мүмкүн да. Анан сен заказ кылат дагы, анан сен ал заказга барасың, баргандан кийин эле тарс отмена кылат, иши отмена кылган үстүнөн сен келип туруп, брат, мындай кылбай эле кой да, мындай такси кылбай эле кой да, ушундай колдоп кой да деп, еще сени кемсинтет деп кой. Анан ё-моё деп эмне кыласың, кандай кыласың деп түшүнбөстүк болуп калат бияктачы. Жек көрүп каласың да, конечно, мындай кылбай эле кой, менин убактым зачем алдың, наркы берки деп түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Бирок отмена кылганда это уже түшүнбөгөнү да, получается. И плюс ошол түшүнбөгөнү эмнеде болуп атат деген вопрос болуп атат да. Мен лично менин оюм боюнча конкретный чоң бир маселе жаралган жок да. Эгерде конкретный бир чоң маселе жаралган болсо, ошондо бардык таксисттер мен деле ошол эме чыгабыз да, типа болбойт мындай кылгандар токтоткула, наркы берки депчи. Азыр мисалы үчүн өзүңүз билгендей, мына лицензия, эме жандай судимость, не судимость, наркы берки, 083 справкалар чогултуп өзүнчө бир тозок болуп атат. Мисалы үчүн мен кече 083 кече алдым да. Бир жума күтүп 12 декабрда алдым. Почти что 2 жума күттүм окшойт, же 1 жума ушундай күттүм да. Кече барып, анан кийин анализдерди, наркы берки тапшырып өтүп, жанагындай эмелерди, галочкаларды алып, анан кийин цифровизация жакшы өнүгүп тур, бизде түндүккө чыгып калды. Эми ошонун негизинде дальше жаңа документтерди чогултуп эме кылам, апарам жакачы, лицензия алыш үчүн. Но это не суть. Суть в том, что конкретно могу эртең 15-нде боло турган эмени маселеси конкретно эмнеде болуп атат, ошону жазгылачы, комментарий жазып койгулачы. Маселе ушундай болуп атат, маселе ушул үчүн ушундай болуп атат. Ошол комментарий жазгандын жанына нравится кнопкасы бар го, ошол кнопканы басып койгула. Ошондо эл дагы билет да. Депчи түшүнөт. Мен лично конкретно түшүнө албай атам эмнеге мындай болуп атканын, маселе эмнеде болуп атканын. Бир күндү жарыялап туруп, ошол күнү эле давай чыгабыз, ошол күнү мындай кылабыз деп. Толку-то чо? Бир күндө эмне өзгөрүлөт? Эч нерсе өзгөрүлбөйт.
чыкпайды эле го. Мен лично ошол күнү мисалы үчүн шаарга жетип алыш үчүн жактан Яндексти колдонуп туруп жетем шаарга. Шаарга жеткенден кийин кичине нарак барак болуп туруп эме кылам. Найви наркы берки Максимдер мененчи кичине иштеп эме кылам. Анан эч кандай иш болбой аткан болсо, эгерде кандайдыр бир себептен заказ түшпөй аткан болсо, мен кайра эле Яндекске кошулам да. Кошулуп, себебин аренданы чыгарышым керек, аренданы беришим керек, газды куюшум керек, үйгө кичине продукт алып келишим керек дегендей. А выкуптагылар то же самое, как и у меня, да, получается. Алар деле выкупка акча бериш керек да күнүнө. Анан бул нерсени мисалы үчүн водительдер деле кыстабай, типа водительдер чыкпагыла дебестен, эгерде ушунчалык ошо организаторлор ошо күчтүү экенсиңер, значит, полноценный организация кылгыла да. Парктарга баргыла, парктардан требовать эткиле, чтобы водительдердин бир күндүк выходной берсин, 2 күндүк выходной берсин, албай турсун арендасын, алар жумушка чыкпай турсун деп айтышыңар керек да. Организаторлар жанагы группалар жөнөтүп атпайбы? А бирок андай кылган жоксуңарга. Ар ким өзүнүн машинасы бар экен, ар ким өзүнүн үйүндө отура туруп, мындай машинасы менен отуруп, там эч жака кредит наркы берки жок. Ошол адамдар короче, давайте мындай кылабыз, ушундай кылабыз деп берки мага окшогон мындай эмелерди, адамдарды мындай айтканда неудобный положение салып атасыңар да. Себептен эртең 15 чыккандан кийин заказ түшөт, ок деп сүйүнүп барасың, барсаң ал жакта бир тип тосуп аттан, чо там, эмне чыктың, аяк бак, наркы берки деп айтат да. В чем логика? Эмне маселе? Ал не представитель бир компаниянын же эмне? Эч ким эмес. Жөн эле ошентип зериккенден ошентип кешип ушундай кылып атат да. Толк жок да, аданчы просто толк жок. Эгерде кыла турган болсо, конкретно расширенный вариант кылып туруп узартыш керек да анычы. Бирок бир күндөн эч кандай пайдадан чыкпайт, байыптан кетпейбиз, жанагы чыккан адамдар. И чыкпай койгондо кейдейттен кетпейбиз. Но ошол күндүн арендасын, ошол күндүн выкуптун выходнойун коюп беришсе, мисалы үчүн ошол берген адамдар, тогда да, поддержка болот да элдергечи, ушундай болот, чын эле давай. Анан группалар жөнөтүп наркы берки кылган, это туура эмес нерсе. И конкретно маселе эмнеде болуп атат ошондо, ошол маселени жазып койгулачы.